Кыргыздар тогуз корголду эзелтеден эле ойноп келишкен. Бул менен ата-энелер уул кыздарынын эс тутумун жакшырткан. Биз бүгүнкү берүүдө дал ушул көчмөндөрдүн интеллектуалдык оюну болгон тогуз коргол боюнча кеп козгойбуз. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү арыбаңыздар. 4 мезгил көчүп конгон кыргыздардын арасында тогуз коргол оюну кеңири тарап, аны жаш курагына карабай баары ойногон. Тынч заманда ал оюн аркылуу жигиттер өзүнүн аскердик, стратегиялык ой жүгүртүүсүн жакшырткан. Оюнда каршылашынын байлыгын, мал-мүлкүн, жоокерлерин өзүнө каратып алуу маңызы камтылган. Тарыхчылар аталган оюн аркылуу мурун эл башкара турчулардын жөндөмү текшерилгенин айтат. Тогуз корголдун 25 кылымга чукул тарыхы бар. Мындай оюндун түрү дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндө кеңири тараган. Алсак, монголдордо эсен коргол, казактарда тогуз кумалак жана Туркияда 9 кумалак деп аталат. Бул оюн Орто Азия өлкөлөрүнөн башка Түндүк Чыгыш Афганистанда, Орусияда, Батыш Монголияда жана Түндүк Батыш Кытайда ойнолот. Бул оюн логиканы өнүктүрүүгө жана так эсептөөгө жакшы жардам берет. Анткени оюнду ойноп жатып математикалык кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүүгө мажбур болот. Ошондуктан бул оюн башталгыч класстардын балдарына да абдан пайдалуу. Тогуз корголдун тактасын колөнөрчүлөр кургатылган карагай, терек, арчадан кооздоп оюп, жонуп жасаган. Кээде жаңы кыйылган дарактан жасаганда да ага каймак сыйпап, сорподон сээп, көлөкөдө кургатып даярдашкан. Анын эки тарабында оюлган тогуздан уясы, ортосунда чоңураак эки казынасы болот. Кыргыздарда тогуз уянын ар биринин аты болгон. Биринчиси ооз, экинчиси текилдек уй, үчүнчүсү ат өтпөс, ал эми төртүнчүсү жаман уй, бешинчиси бел уй, алтынчысы далы, жетинчиси эки тиш уй, сегизинчиси көк моюн, ал эми тогузунчусу куйрук уй деп аталган. Даяр тогуз корголдун 18 уясына тогуздан койдун корголундай формадагы таштар салынып, оюн башталган. Ким биринчи жүрүштү баштай турганы чучугулак менен аныкталып, алгачкы жүрө турган адам тактанын ак жагында отурат. Ал өзү каалаган уядан бардык корголдорду алып, ошол үйдөн баштап оң тараптуу көздөй бирден корголду салып жүрөт. Акыркы коргол түшкөн уядагы сан жуп болсо, ошол үйдөгү бардык корголдорду өзүнүн казынасына жыйнайт. Оюнчулардын ичинен ким биринчи 82 же андан көп коргол топтосо, жеңүүчү аталып, оюн токтотулат. Натыйжада утканга 1 упай, утулганга 0 упай, тең чыккандарга жарым упайдан берилет. Жаңы бекитилген тартипке ылайык ар бир оюнчуга ойлонууга 1 сааттан убакыт берилет. Партия жалпы 2 саатка созулуп, оюндун жүрүшүн калыстар көзөмөлдөйт. Ал эми сиздер дагы тогуз коргол оюнун ойноп, өзүңүздүн акыл дараметиңизди байкап көрүүгө чакырабыз. Сиздер менен Мурас телестудиясынын чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.